Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкибоздору. Ободо белгилүү журналист, жазуучу жана акын Динара Бейшеналиеванын халат аңгемеси. Бир канча күндөрдөн бери башым эле ооруйт, доктурга барайын десем, дарыларга аллергиям бар. Анальгин ичем. Жолдошум доктурга алып барайын дейт. Сырт суук, барбайм эч жака дейм. Чекем, эки көзүм лукулдатып ооруйт. Түндө дагы дене табам түшпөй чабалактап чыктым. Таңга маал гана көзүм илинип кеткен экен. Түш көрүп атам, түшүмдө башымды колума кармап отурам. Адамдын баш сүйөгү саргыч болчу эле го. Бул эмнеге аппак дейм. Дейм да колум менен сүртүп тазалап кирдим. Заматта тазарды. Энди өзүнө келди деп сүйүнүп атам. Машинанын пипилдегенинен ойгонуп кеттим. Таң агарып, жарык түшүп калыптыр. Кана энди баш тазалаш ошондой эле оңой болсо? Түш да бул. Башым дали ооруп турат. Оронуп сыртка чыктым. Айланайындар, жакшысыңарбы? Барсыңарбы? Деген кайненемдин үнү угулду. Силерде кандай жатат деп ар кайсын ойлоп, эне курысын. Түндөп келе бербедимби? Жалынып атты адатынча. Ал кишини көрүп сүйүнүп кеттим. Апам ушундай, мен кыйналып жатканда келет дайыма. Чай үстүндө сүйлөшүп отурабыз. Карасам ынтыгып, жакшы дем ала албай жатат. Өңү дагы кер сары. Өт менен боордо мандем бар окшойт. Болгондо да оорго. Ооруп жатасызбы? Деп сурадым. Бир аз. Мени тегеле койгула, өзүңөр тынч болсоңор болду дейт. Чыдамкайлыгынын, сабырдуулугунун чеги жок апам-ай. Башыңыздан нелер өткөн жок, көтөрүптүрсүз. Азырда балдарын аяп жатат. Апам мындай эмес эле, күчтүү киши. Мен Бишкектен барган сайын айылдайбыз. Бала көтөрүп артта келатсам, келе балаңды деп колумдан алып алдыга түшүп кетчү. Коюңуз апа, өзүм эле көтөрөм дегенде деле билчү эмесмин. Билим талбай калганына сүйүнүп, ээрчип алар элем. Даанышман киши да түз мүнөзүмдү түз эле кабылдачу экен. Кодокко барганда ар бири менен бирден учурашып, отурганда кайрадан амандашканча ар биринин тууган уругун сурап чыкканды дагы билчү эмесмин. Бул жерде адамдар башкача экен. Ошондон улам го, мага түштүк жергеси ысык, жарык, бир башкача улуу сезилди. Таң азан базарлары, чоң көчөлөрү суу себилип шыпырылган. Мындай базарларды мурда эч жерден көргөн эмесмин. Маанайлары ачык, пейилдери кенен, ушул кыжыгыйм адамдардын үстүндө мен мурда укпаган мукам аваз жаңырат. Радиодон чыгып жаткан үндү айтам. Бул мукам авазды жактырып да калдым. Айтор эмнени көрүп, эмнени уксам, баардыгын сүйүү менен кабыл алдым. Чоң дүйнө тааныдым. Апамдын кой дегенине болбой доктурга алып келдим. Түшүнүп туруп, көрүп туруп, ушу боюнча таштап койсом адам болбой калам го. Анда эле өзүмдү эч кечире албайм. Ал убакта жолдошумдун ишине байланыштуу спец ооруканага жаңы катталганбыз. Жаңы конуштан шаар тарапка көчүп келген кыйын кезең күндөр эле. Доктурга жаткыргыла, апаңардын абалы оор, бирөө карап жатсын деди врач. Мен карап жатам дедим. Ушунча келгенден кийин карайын, дарыланып алсын. Бизде карап жаткандарга тамак аш берилбейт. Балким өзүңө дагы история болезни аштырып аларсың. Бул кагаз менен барып, рентгенге түшүп келе кал деп атпайбы? Тиги врач мени билип тургандай. Доктурдан качып аттым эле, болбой эле Кудай айдап келди. Рентгенди алып келип, врачка карматтым. Көрүп эле чалкасынан кетти. Кыргыздар эмнеге ушундайсыңар? Өлгөндө келесиңер бия. Бул эмне деген акыбал? Колундагы снимокты ачуусу менен үстөлгө бир салды. Бир тууганына күйгөндөй күйдү. Азыр дарылаш керек. Жат дегил аппаратка, деди наркы жалтыр-жултуру бар бөлмөнү көрсөтүп. Шагыратып дарыларды көтөрүп келди. Анысы дагы муздак болсо керек деп көз кыйыгым менен карап коем. Жок, аппаратка коюучу бөтөлкөлөрдү ысык сууга салып жылытты.
Айтор жарым саатча мени менен алышты, жууду, катар-катар уколдорду салды. Аллергияга каршы уколдорду кошо салды. Ордубан турсам, эки көзүм чайыттай ачылып калыптыр. Ооруну бирөө колу менен алып салгандай. Мындай оорукананы биринчи көрүшүм. Эртең кел, бүрсүгүнү кел, тияка бар, бияка бар эле дечи мен барган жерлер. Эми гана стөлдүн үстүндө турган өзүмдүн баш снимогума көзүм түштү. Кайдан көрдү элем муну? Түндө түшүмдө көрбөдү белем. Эриң өөдө жылып баратыптыр. Дарыларды жазып койдум. Эртең жакшы болбосоң, консилиум өткөрүп, анан аны да карайбыз деди. Бирок мен жакшы болорумду сезип калдым. Врачтар 24 саат көзөмөлгө муктаж тяжелый больной деген тизмесине апамды эмес, менин фамилиямды жазып, түнү менен карап чыгышты. Башымдын ооруганынан 2 жуулук салынгам. Үстүмө болсо жолдошумдун чоң жылуу күрмөсүн кийип алган элем, оор кийимдерди таштап душка кирип чыктым. Бул жерде бүт ыңгай шарт бар экен. Врач керек болсо дубал боордундагы кнопканы басып койсоң, шып кирип келет. Аппак төшөк, кымбат диван керебет, муздаткычы, душ бөлмөсү өзүнчө. Бир палатада 2ден эле киши. Чачымды кургатып өрүп, өзүмдү тим эле какымдын үлбүрөгүндөй жеңил сезип калдым. Эми палатага киргенимде артымдан эле карпа күрпө кечүүгүнкү врач кошо кирди. Мен сени тааныбай да калыптырмын, кандайсың? Жакшы болуп калгансың го? Түнү менен сарсана болуп уктабай чыктым. Кечүүгүнкү абалың жаман эле. Ошого поликлиникага барбай, шыр эле бул жака келдим. Жакшы болду деди кубанып. Мен болсо ыраазычылыгымды кантип билдиреримди билбей турам. Жөн эле тиктейм. Ооба, менден кайтпаса, Кудайдан кайтсын. Кайтар дүйнө бул. Карасам бул жерде көбүнчөсү ооруп жатышпайт экен. Каалаган учурда витамин, массаж алып, профилактика үчүн бир текшерилип алышат окшойт. Тиги жакта болсо кезек күтүшүп ооруканага жата албай жүргөндөр канча. Жатса дагы канча акчасын сорот. Бул жерде баары бекер. Ушуга дагы макул болушпай, Египет, Турция, Германия деп кетишет тура кээ бери. Экинчи кабаттагы ресторандай болгон чоң ашканага түшүшөт экен 5 кабаттын оорулары. Кыз келиндер кийимдерин алмаштырып кийишип, сөйкө шакек тагынышып, боенуп түшүшөт. Депутат, министри, эл ырчылары, акын жазуучусу, сүрөтчү, актёру жүрөт. Атак даңктуунун баары ушул жерде. Турмушуң түшкүр. Кече эле жана айласы кылып, жашоого кол шилтеп аткан мен бүгүн тигилерге көз кырымды таштап отурам. Жөн таштабай, окшошкум келип атпайбы? Кучакташып, көрүшүп, бакылдашып, жаркылдашып, кылакташып аткандардын дүйнөлөрүн аңтара карап, бир бурчта билинбей чайымды ичем. Адам катары эле алдыларынан чыгып салам айткым келет, бирок булар ичти эмес, сыртты бааларын аңдап турам. Палатага келсем, апам уктап жатыптыр. Тамакты лежачилерге биринчи алып келип беришет. Халат алып келип бериңизчи. Ары бери басканда уялып жатам деп СМС жөнөттүм күйөөмө. Ушул убакка чейин кийим дебептирмин. Башында жетишпей жашадык. Кийин ошого көнүп дагы калдым көрүнөт. Көп унчукпайм. Бу жолу айласыз айттым. Кийип жүргөн жемпиримдин өңү дагы өчө түшүптүр. Буюрса алып келсе, катып коюп, көпкө кием. Шымы, сыдырмасы менен спорт кийимге окшошунан алат болуш керек. Өзү деле көрдү го бул жердегилерди. Көгүнөн же агынан алат го дейм. Мага ак жагат. Кечинде жолдошум келди. Апа кандайсыз? Деп апам менен учурашты. Анан мага карап, "Ме кийип көрчү?" деп колундагы халатты сунду. Менин жакшы болуп калганымды көрүп, сүйүнүп турганын көзүнөн көрдүм. Бирок жакшысыңбы деп сураган жок. Халатты кийип көрсөң деп улам-улам айтты. Апамдын астында таза ыңгайсыз абалда калдым. Бул жагын эч ойлоп турмун го. Халатты колума алып эле катып калдым. Кара чаар, капыңдөнгөн, сүйрөлгөн, арзан халат экен. Ыйлагым келди. Курундагы жолдон түшүрүп келиптир. Жумуштан келатып алдым. Караңгыда шашып албадымбы? Бирок калыңынан алдым дейт. Унчукпай чечип, ары жылдырып койдум. Эртеси массаждан кечирээк келдим.
Массажист жигит бир жака чыгып кеткен экен, күттүм. Палатага жакындаганда эле бир башкача үндөр чыгып калды. Тык токтодум. Студент кайын сиңдим бар эле, ошол келиптир. Апам ыйлагансып сүйлөп жатат. Жүрөгүм зыр этти. Халат? Апамдын ыйлап жатканына мен күнөөлүмүн. Курган жаным ай, каяктан да халат дей салдым эле. Кийбей эле жашап элем, кийбей эле жашай берет элем го. Кайын сиңдимен ийменип, үстүлөрүнө кире албайм. Негизи жолдошум апама жакшы карайт. Келген сайын көйнөк көнчүк алып беребиз. Бу сапар ал деле мен сыяктуу халат жөнүндө ойлонбоду окшойт. Бир убакта теги тараптан идиштердин кылдыраганы угулуп калбаспы? Сүйүнүп кеттим. Шып эле кирип, пияла чайнектерди кармалай калдым. Эртеси процедурныйдан укол алып келсем, дагы кобур-собур үн. Тыңшасам апамдын үнү өтө көңүлдүү. Кирсем, кайын сиңдим келиптир. Апам жашыл, кымбат халат кийип отуруптур, керебетинде. О, апа, кут болсун. Сонун жарашыптыр го, дедим, кубанып. Өңүям мага бап экен да, деди апам жүзү жаркырай. Ооба апа, айылга барсаңыз кемпирлер карашат го сизди. Тамашалайын дедимби, же сөз жөнөтөйүн дедимби? Айтор ушинттим. Ооба карашат, бардыгы кийинишкен. Мен дагы кийдим минтип. Өмүрлүү болгула. Муну мен канчага чейин кием? Терезе тарапка бурулуп кеттим. Жанараагда врач келип, апаңардын 6 айлык эле өмүрү калыптыр деп айтып кеткен. Көзүмө келген жашты акырын арчыдым. Апамдын жашоого үмүт артып жатканы дүйнөмдү оодарып таштады. Терезе тиктейм. Уюлгуган кар борошо менен кошо ак кардын ыйлап жатканы угулду. Ичим уйгу-тойгу. Кечир апа, мен билген эмесмин. Кемпирлер дагы халат кийгиси келерин. Мен жалган дүйнөнүн чын эле жалган экенин билген эмесмин. 10ду төрөп, 5-өн жерге берип, 5-өн окутуп, чокутуп, үйлөнтүп жайлантыңыз. Пенсияңызды жыйып, малыңызды сатып, уулдарыңыздан бери килем килче төшөк жасап бердиңиз. Көкүрөгүңүздөгү халат кийсем деген аялдык кичинекей көксөңүздү дагы өчүрүп, өмүр өтөлгөсүнө чыгып коюптурсуз да. Өзгөлөр үчүн жашаган күндүн жашоосу жалган. Өзгөлөр үчүн чыккан айдын жашоосу жалган. Өзгөлөр үчүн жашаган аялдын жашоосу жалган. Жалганда бакыт жашырынган болсо, ал сиздики. Эки дүйнөлүк бакыт сиздики, апа. Жакшы адамсыз. Апам экөөбүз ооруканадан сыртка чыктык. Мен такси кармаганы чоң көчөнү көздөй бастым. Суукта баласынын астына картон төшөп отургузуп коюп, өзү тикесинен тик турган келин көзүм орунду. Мен ага колумдагы чаар халатты кармата берип, арбастым. Машина ордунан жылганда артка кылчайсам, келин дале баягы ордунда катып туруптур. Кулагыма борошо аралаш ак кардын ыйлап жатканы угулду. Сиздер белгилүү журналист жана жазуучу акын Динара Бейшеналиеванын «Халат» аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.